Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович. Менин сиздерге суранарым, жана элдик көйгөй коомунун мүчөсүмүн. Мен силерден суранарым, ушул колумдагы баланын 6 баласы бар. Экөө детсатта, экөө мектепте, экөө эгиз. Колубузда карап отуруп, же баламдын иштеген туруктуу жумушу жок, же келиним иштебейт. Менин бир кеп пенсиям эмнеге жетет? Мен деле картайган убакта 70-тен ашып кеттим. Мен деле картайган убакта эт алып, май алып, тай алып ичким келет. Мага да жашоо керек. Ошолордун айтайын эле жумшап коюп отуруп калабыз. Сүтү бар экен, дампирсеңе жер болсо бар экен. Анан эми мен сиздерге нееп кетерим, бир кеп пособия чыгат, пособиясы эчтекеге жетпейт. Эми жанагы ар бир балага 50 миңден неметет деген эгиз балдардыкын айыл өкмөтүнө барсак, андай бизге желерек деп койду. Эми жанагы 300 миң сомдон бир немет аракеттеп силерден жардам, ушуну бир балдарга аракеттеп чыгарып берсеңер, ушу бурталай немесине жарайт эле. 5 миң сомдон пособия чыгарып берсеңер болот эле. Балдарга тыгынтык болот эле. Эчтекеге жетпейбиз, отурабыз. Сиздерден суранарыбыз, ушуну бир чечип берсеңер, бизге де бир неме болот эле, жардам болот эле. Барсак жоктоп коет болот, баса беребиз кайта. Болдубу?